Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбызда биз Ньютон Ливингстон формуласына карата бир нече көнүгүүлөрдү иштейбиз. Мына балдар, бизге мисал берилди. Интеграл -2ден 1ге чейин жогорку жана төмөнкү чеги x4 дельта x. Демек берилген функциябыз x4 даражасы экен. Эми биз баягы шарт боюнча эле балдар ушунун баштапкысын табабыз. Демек x4 даражасынын баштапкысы даражага 1 кошулуп, ошол даража бөлүмгө бөлүнөт. Ошонун негизинде x5 даражасы бөлүнгөн 5 тире жогорку жана төмөнкү чегин коебуз. Жазуу эрежеси ушундай: барабар биринчи жогорку чегин коебуз, 1ди коебуз x'ин ордуна. Демек анда 1дин 5 даражасы бөлүнгөн 5 экен. Кемитүү төмөнкү чегин коебуз. Төмөнкү чеги -2. X'ин ордуна -2нин 5 даражасы дейбиз да, 5 дейбиз. Эми эсептөө жүргүзөбүз балдар. Демек биринчи даража 5ден 1 болот. Кошуу -2нин 5 даражасы 5ден 32 болот. Астында минус менен плюс болуп кетет. Демек 5ден 1ди кошобуз 5ден 32ге. Демек анда 5ден 33 болду. Барабар 33'тü 6'ga bölsök 6,6 деген сан чыкты. Эми кийинки мисалды карап көрөлү балдар. Бысындай интеграл -2ден 4ге чейинки аралыкта 8 плюс 2x минус x'ин квадраты дельта x. Мына биз өтүлгөн баштапкы функциялардын ар түрлүү касиеттеринин баардыгын колдонуп, функциялардын баштапкысын табабыз балдар. Демек 8 турактуу сандын баштапкысы 8x болчу. 2x'тын баштапкысы x квадрат плюс x квадраттын баштапкысы минус x'ин 3 даражасы бөлүнгөн 3гө. Шарт боюнча жогорку төмөнкү чегин тире жанына коебуз. -1ден 4ге чейин барабар. Эми шарт боюнча эле жогорку чеги санды x'тардын ордуна коюп жазабыз. Демек 8ге көбөйтөбүз 4'тү 32 болот. 4'түн 2 даражасы 16 болот. X'ин 3 даражасы 64 бөлүнгөн 3 болот. Минус эми төмөнкү -2ни коебуз. -2 менен 8 көбөйтсөк -16 болот. Кошуу x квадраттын ордуна -2ни койсок плюс 4 болот. Андан кийин -2ни x'ин ордуна койсок x'тин -2нин 3 даражасы -8, алдындагы минус менен плюс болуп кетти. Эми барабар эки кашанын ичин жөнөкөйлөтүп чыгарсак 60 минус 3дөн 72 болду. Эми 60та 72-ни 3кө бөлсөк 24 экен. 60тан 24 алып коебуз. Демек барабар эмне болду? 36 чыкты балдар. Эми балдар ушу жогорудагы түшүнүңөр боюнча Ньютон Ливингстон формуласын колдонуп туруп интегралды эсептегиле. Биз билебиз ушул 4 эсепте тең. Интегралдын алдындакынын баштапкысын таап туруп эле анан жогорку төмөнкү чектерин коебуз. Аны болсо трапециянын аянтын тапкан сыяктуу эле таап, жогорку маанисинен төмөнкү маанисин кемитип коебуз. Ушуну менен саламатта калгыла балдар. Эмки сабакта көрүшкөнчө.